17 берене боюнча, майыптык боюнча пенсиянын өлчөмү кандай өзгөрүлдү, айтып бересиздерби? Уруксат берсеңиз мен жооп берип коеюн. Элвира Жыргалбековна, 3 топтогу майыптар буга чейин мисалы бизге кайрылганда ошол күнгү пенсиясы канча болсо, ошону өлчөп туруп, анан ошонун 50%ын төлөп беришибиз да. Азыр болсо биз пенсиянын базалык бөлүгү 50 боюнча калат, бирок өзүнүн камсыздандыруу бөлүгү эки эсе азайбастан ошо өзүнүн пенсиясын төлөп беребиз да. Ошондо өзгөрүү болду. Ошондо көбөйөт. Рахмат. 18 берене баккан адамдан айрылгандыгына байланыштуу пенсия боюнча студенттер жагын өзгөртүрсүздөр, тышта окуган студенттер да эсептеп баштадык. Ооба. Ошондо буга чейин жөнгө салынган эмес да, анткени именно очно окугандарга эле төлөнчү. Анан сырттан окугандар мисалы справка алып келгөндө дагы биздин кызматкерлер аны кабыл алабыз, кабыл албайбыз деп анткени жазылган эмес мыйзамдачы. Өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө бекер жанагындай льготныйлар деле болуп атат. Ошол эле Түркия мамлекети, Венгрия мамлекеттери берип атат. Сыртта жүргөндөр, мисалы баккан адамдан айрылгандар, жетимдер кээде окуп атышат да, ошолор пенсиядан кол жууп калчу да. Ошондуктан ошо жаңы баягы дүйнөнүн шарттарын эске алып, сырттан окууну, анан кийин чет өлкөдөн окууну да кошуп атабыз. Так, хорошо, түшүнүктүү. Анда акыркы суроом, кечиресиздер. Иштеген пенсионерлер боюнча дагы жол тактап бересиздер 28 беренесин. Экинчи пунктун. Ошондо пенсионер каза болуп калса, анан ошол каза болгон пенсионердин похорондору жөнүндө айтып атам да. Пособие на погребение боюнча айтып атасыз. Ошону расчетный показательге өзгөрүлдүбү суммасы? Өзгөрөт суммасы. Анткени бүгүнкү күндө баягы пенсиянын базалык бөлүгүнө байланган болчу да, Элвира Жыргалбековна. Анан бир нерсеге байланганда биз мисалы финанс министрлиги менен базалык пенсия бул инструмент болот да, кийинчи пенсияны пенсионердин жашоо минимумуна жеткиргенгечи. Ошондо кыска сөз менен мурда 20 миң болот. Азыр канча болуп калды? Мурда канча болчу эле? 17.800 болчу. Анан 20 миң болот. Эми пенсионер каза болуп калса, на погребение деп ошол жактан 20 миң. Жок, показатель эле изменяется, расчетный показательге байлап атабыз. Базалык бөлүккө эмес, расчетный показательге. Так, бул жерден көбөйүптүр анда да? Жок, бүгүнкү күндө бир аз көбүрөөк, 30 миң болуп калды, анткени базовый часть көтөрүлдү. Бирок биз аны базовыйдан алып атабыз, ошон үчүн 20 миң болот да. Анда азайып атат. Эми кыска мөөнөттө. Пенсия базалык бөлүгү жаңы эле көтөрүлдү да. Кыскартканын кандай дейсиздер? Туурабы, туура эмеспи? Мындай азыр деген баардыгы кымбаттап атат да. Негизи бул расчетный показатель да карап чыксак болот сиз менен биргеликтечи. Бирок бул мындай ар кандай экен да, мисалы кээ бир жерде ошол эле сөөк коюу жери, мисалы жер кээ бир жерде бесплатно болсо, кээ бир жерде действительно 20 миң. Бирок биз антип баягы эметип келе албайбыз, баарына бирдей төлөнүш керек. Бирок размери боюнча Элвира Жыргалбековна, если у вас сунуштарыңыз болсо, биз эметебиз, бирок баягы показательди биз базовыйдан все-таки кетип, ушу расчетный показательге байлайбыз да. Ал эми өлчөмүн это подлежит обсуждению, да. Анда талкуудан кийин. Рахмат.